НТС каналының эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда кызматта Айнура Калатай кызы жана Мирзат Муканов болобуз. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Бажы кызматынын мурдагы төрагасына кылмыш иши козголду. Коррупция беренеси боюнча айыпталган Кубанычбек Кулматов бүгүн кайрадан УКМКга суракка чакырылды. Саясий негизде козголгон кылмыш иштери жана соттук өкүмдөр кайрадан каралып чыгышы зарыл. Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга сот көңүл бурушу керек дешет депутаттар. Ош областындагы селдин кесепетиндеги материалдык зыяндын өлчөмү эсептелүүдө, ошондой эле суу каптаган ар бир үй канчалык жабыр тартканы аныкталып жатат. Дарыгерлер гигиена талаптарын сактоого чакырып жатышат. Аба ырайы жылып, жашылча жемиштер көбөйүшү менен ичеги карын инфекциясына чалдыккандар көбөйүүдө. Кубанычбек Кулматовго коррупция беренесинин негизинде козголгон кылмыш иштин алкагында айып тагылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымдады. Кулматов 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турганда Кытайдын TBA компаниясы тарабынан берилген $2 миллион мыйзамсыз мыйзамсыз иштеткен деп шектелүүдө. Мындан сырткары Бишкек шаарынын бюджетинен Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушун бүтүрүү үчүн деп кошумча 100 миллион сом бөлдүргөн. Мурдагы аткаминер коюлган дооматтарды четке кагып, каражаттын сарпталышына тиешеси жок экенин айтууда. Бул тууралуу Мирбек Айтикеев баяндайт. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, Кулматов 2014-жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBA компаниясы тарабынан берилген $2 миллион грантты мыйзамсыз иштеткен аныкталган. Эки мектеп куруу максатында берилген гранттык каражаттарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн карамагынан Бишкек шаардык мэриясынын карамагына Калыс Ордо жаңы конушунда мектеп куруу маселеси урчундуу деген жүйө менен чыгарып кетип мыйзамсыз кол койгон. Кулматов Альта Групп жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүүлөргө барып, сынагы жок эле кытайлык компаниядан $1 миллион өлчөмүндө каражатты түздөн түз ошол жеке компаниянын эсебине которууга жетишкен. Мындан сырткары Калыс Ордодогу мектепти аягына чыгаруу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 100 миллион сомдон ашык акча бөлүнүп берилген. Учурда сөз болуп жаткан аткаруучу курулуш компаниянын жетекчилеринин бири УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени белгилүү болду. Кечээ күнү болсо айыпталып жаткан Кубанычбек Кулматовдун жана Бишкек шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин үйлөрүндө соттун санкциясынын негизинде тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Бүгүн мурдагы калаа башчысы УКМКга экинчи жолу суракка келди. Анда ал журналисттерге комментарий берип, кытайлык грантты пайдаланууга катыштыгы жок экенин билдирди. Азыр нечелевой использование средств бирок бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча TBA өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ущерб дегенди мен түшүнбөй атам да. Каяктан эмне кандай ущерб болуш керек. Бул грант болчу, гранттын ичине бизге акча берилген жок мэрияга. Өзүнчө мына биз технический надзор кылып, анан коммуникацияны апарганбыз да. Ушул мэриядан чыккан акча ушул болчу. Башкасын алар өздөрү компанияны тандап алып, өздөрү барып салган да. Кыргыз өкмөтү менен кытайлык TBA компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишим боюнча аталган компания Бишкек жебин модернизациялоодон тышкары $2 миллион баш калаанын четиндеги Калыс Ордо конушуна бала бакча жана 1200 орунду мектеп куруп бермек. Кийин ал 750, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Мындан улам буга күмөн санаган жогорку кеңеш тарабынан түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрү мектептин курулушу менен таанышып келген. Башында ошол $2 миллион 2 мектеп жазылган экен. Кийин бир мектеп иши кошумча бюджеттен акча кетип калды. Ошол жерде бизде мындай күмөн пайда болду. Баягы күмөндөгөн жерлердин бардыгын беребиз, тергөө органдары аныктайт. Чын эле ушу мектеп ушунча турабы, эмне үчүн бюджеттен кошумча кеткен, ошолор боюнча бар териштирүү башталды го. Депутат комиссиянын корутундусунда аталган фактыны текшерүүнү укук коргоо органдарына тапшырышканын кошумчалады. УКМК Кубанычбек Кулматовдун баш коргоо чарасын каралып, эч жакка чыкпоо боюнча чечим кабыл алынганын кабарлады. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайлар пайда болгонуна байланыштуу сот анын ишин кайрадан карап чыгышы керек дешүүдө.
Алардын айтымында бул иш боюнча жабырлануучу катары көрсөтмө берген Модин менен Маевскийдин айткан маалыматтарында чындыкка дал келбеген жагдайлар бар. Эске салсак, Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев Мегаком ишине байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Аны менен бирге мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов дагы соттолгон болчу. Аларга Россиянын жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деген айып тагылган. Эми Текебаевдин адвокаты Модин менен Маевский берген көрсөтмөлөрдө жалган маалыматтар бар экендигин тастыктаган документтер топтолгондугун билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин бир катар депутаттары Атамекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча жаңы жагдайларга көңүл буруу керектигин айтып чыгышты. Тергөө убагында жабырлануучу катары көрсөтмө берген чет өлкөлүк жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрүнө ишенүү болбойт экенин тастыктаган бир катар олуттуу далилдер бар дешет. Что кабинет 306 занимал первый заместитель. Президенттин иш башкармалыгынан 2018 жылдын 10 майында жооп келди. Анда ошол кезде 306 кабинетте убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары Алмазбек Атамбаев отурчу. Бул расмий тастыкталган маалымат. Аны жокко чыгаруу жана көңүлгө албай коюу мүмкүн эмес. 306 кабинет менен 307 кабинетти алмаштыруу да мүмкүн эмес. Текебаев 307 бөлмөдө отурчу. Ал аянты боюнча кичирээк. Ошондой эле эки бөлмө имараттын эки башка жагында жайгашкан. 306 кабинет түштүк тарапта, ал эми 307 өкмөт үйүнүн түндүк тарабында. Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү боюнча алар Текебаев жана Чотонов менен 2010 жылдын 13 майында өкмөт үйүндөгү Текебаевдин кабинетинен жолуккан. Ал эми кечки 6-дан 9-га чейин Супара этнокомплексинде жолуккан. Бирок бул күнү 5:30-дан тартып Өмүрбек Текебаев Конституциялык кеңешменин жыйынында болгону боюнча так далилдер жана аны тастыктаган видео материалдар да бар экен. Ошондой эле ал күнү Текебаев Супарага барбаганын этнокомплекстин кызматкерлери да тастыктап беришкен. Ал эми Дүйшөнкул Чотонов ал күнү Ош областына вертолет менен учуп кеткенин тастыктаган документтер бар. Ошол Супарада Дүйшөн Чотонов, Өмүрбек Текебаев, Модин, Маевский бары жолуккан деген. Мына менин депутаттык запросума транспорт министринен жооп келип атат. Ми-8 тик учагы менен Дүйшөн Чотонов Фрунзе 1 аэропортунан Ошко учуп кеткен. Төлөйкөнгө барып конгон. Мына 13 майда Дүйшөн Чотонов жок болуп атса, Супарадан Текебаев бизге келген жок, биз күтүп атканбыз, бирок ал келген жок деген жооптор келип атса, мунун өзү Өмүрбек Текебаев саясий атаандаш катары мурдагы бийликтин угунтугуна кабылып, саясий негизде соттолгонунан кабар берет. Мындай далилдерге сот көңүл бурууга милдеттүү дешет депутаттар. Мисалы Модин менен Маевский Текебаевке бердик деген 1 миллион долларды алар чек арадан кантип алып өтүшкөн деген суроо жоопсуз калган. Ушул жана башка бүдөмүк бойдон калган жагдайларды ачыктаган фактылар бул ишти сотто кайрадан карап чыгууга толук негиз берет дешет депутаттар. Эгерде Маевский Текебаев менен сүйлөшсө, коррупция менен Текебаевди соттосо, анда эмне үчүн Маевский сыртта жүрөт? Миллион долларды Кыргызстанга 2 бөлүп алып келдик деп атат. Аны биздин кылмыш жаза кодексинде контрабанда болуп эсептелет. Ал боюнча эмнеге иш козголгон жок? Модин экөөндө. Эгерде Текебаевди коррупция беренеси менен бүгүн өкүм чыгарып, ал колонияда өзүнүн өкүмүн аткаруу жана жазыгын аткарууда жүрсө, анда эмне себептен Модин менен Маевский ошол кылмышка кошо катышты деген статусу белгиленген жок. Экөтен кылмышкер деген бүгүн иш козголгон жок, кылмышка катышты деген статус гана. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу коомчулук. Албетте, бул иш кайрадан каралыш керек. Канча деген жаңы ачылган жагдайлар мындайча айтканда ачыкка чыгып атат. Убагында ар кандай кысымдардан же себептерден улам соттун жүрүшүндө айтылбай калган маалыматтар чыгып атат. Коомчулук билиш керек. Бул келечектеги ар бир саясатчыга же партиянын лидери болобу, депутат болобу, мындай прецедент болуп калбаш керек. Адвокат Таала өкүл Токтокунованын айтымында азыралар бардык тиешелүү далилдерди топтоп койду. Эми ал документтерди башкы прокуратурага берүүгө камданып жатышат. Депутаттар айткан материалдын баары оригиналдары түп нускасы менде. Бүгүн Кудай буйрса ушул заявленияны тапшырабыз. Бардыгы бүткөндөн кийин тапшырылыш керек да негизи. Биз акыркы жолу жанагы управление делами президента деп Коеналиевден письмону ала албай жатканбыз. Депутаттарга кайрылып, ошол депутаттардын артынан ушул документ алдык. Эми биз азыр даярбыз.
Депутаттардын айтымында Текебаев менен Чотоновдун иши боюнча мурда сот көңүл бурбай келген жаңы жагдайлар эми эске алынып, соттук өкүм кайрадан каралат деген үмүт пайда болду. Буга сот тармагындагы коррупцияны жоюуга мамлекет жетекчилигинин эрки жетиштүү экени негиз болууда дешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Административдик аймактык реформаны айыл өкмөт башчыларын түз шайлоодон баштоо зарыл. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев ушул маселеге арналган тегерек столдун жүрүшүндө билдирди. Демилгечинин айтымында мындай кадам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен элет тургундарынын карым-катышын жакшыртып, биргеликте иш алып баруусуна жакшы шарт түзөт. Ошондой эле кызмат адамынын жоопкерчилигин күчөтөт. Мындан тышкары административдик аймактык реформанын алкагында айыл өкмөт башчыларын 5 жылга шайлоо тартиби сунушталууда. Учурдагы мыйзам боюнча алар 4 жыл иштешет. Бүгүнкү күндө 11-21 депутат айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо атат. Ага эл наразы. Анткени 5-6 айыл болсо, аны ким болорун кандидаттын өңүндө көрбөй калат. Анын программасын окубайт. Ошон үчүн түз шайлоого чыгыш керек деп. Экинчиси, каражат жок, айылдарды чечейин десе айыл өкмөттөр кендирин кескен, акчасы жок эле жаман көрүнүп атат. Ошондуктан биз республикалык бюджеттин жергиликтүү бюджетке берилип аткан үлүшүн чоңойтушубуз керек да. Алар Бишкекке келбей, Минфинге келбей, ошол жерде жеткиликтүү акчасы менен чечиш керек. Аймактар ортосундагы мамилени карым-катнашты бузуу жана кастыкты козутуу же чакырыкташтоо. Мындай берене кылмыш жана жаза кодексине киргизилиши мүмкүн. Учурда мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык аймактар аралык мамилени бузгандар 2,5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул демилге Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовго таандык. Анын айтымында бул аракет өлкөнүн элинин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо жана аймактык бөлүнүүгө бөгөт коюу үчүн жасалууда. Бирок айрым юристтердин пикирине кылмыш жана жаза кодексине мындай өзгөртүү киргизүүнүн зарылчылыгы жок. Алар расалык, этностук, улуттук, диний же регионалдык кастыкты козутуу беренеси боюнча деле чагымчылдарды жоопкерчиликке тартса болот дешүүдө. Кыргызстандын аймактары ортосундагы мамилени карым-катнашты бузууга аракеттенип, кастыкты козуткандар, араздашууга чакырык таштагандар өзүнчө берене менен жазаланышы керек. Бул тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Кылмыш жана жаза кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов сунуштойду. Эл өкүлү мыйзам долбоорунун максаты өлкө коомчулугунун бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо жана региондук бөлүнүүлөрдү токтотуу экенин айтат. Икрамов сунуштап жаткан мыйзамдын өзгөчөлүгү интернеттеги социалдык тармактардагы чагымчыл билдирүүлөр үчүн дагы жазалуу. Мына интернетте бир гана адам бир болгону ушундай бир туура эмес посту жазат турган болсо, анын аркасынан канча адамдар бири-бири менен кайым айтышып атат ошол жердечи. Ушунун арасынан адамдарда жек көрүү, бөлүнүү келип чыгып атат да. Анын бир күнү бирөөсү ушундай болушу мүмкүн деп бир мындай туура эмес жактарга алып бара берет да, түрткү берип атат да. Булар сөзсүз түрдө жооп бериш керек да. Бизде азыркы күнү ушундай адамдар ар бир айткан сөзүнө жооп бериш керек да. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык аймактарына жараша элди бөлүү жана региондор ортосундагы мамилени карым-катнашты, кастыкты козутуу, чакырык таштоодо ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу интернеттин жардамы менен жасалса, 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу. Эгерде алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан жасала турган болсо, 5 жылдан 7 жылга чейин мөөнөткө кесүү каралууда. Адистердин пикиринде бул демилге коомчулукта ынтымакты, биримдикти сактоого багыттала турган болсо, бул мыйзамды кабыл алуу керек. Бирок маселе мыйзамдын иштеп кетишинде дешет адистер. Өзүнүн саясий оппоненттерин жана шайлоо марафонунан чыгаруу үчүн, саясий талаадан сүрүп чыгаруу үчүн кээ бир бийликте тургандар атайын эксперттик топторго эме заказ беришет. Аналар ошол заказга карата аларга керек болгон баягы чечимди чыгарып беришет. Мисалга мен акыркы шайлоо учурунда болгон Бабановго болгон кысымды айтсам болот. Аны улуттар аралык кастыкты козуткан деп абдан болбогон туура эмес укуктук бааны берип туруп, аны жоопко тартканга аракет кылышты.
Мындай учурда мен ойлойм, ошодоки иштин өзүнөн эмес, ошону заказ берген адамдарга дагы кылмый аракеттерине тиешелүү укуктук баа берилиши керек. Алар жооп бериши керек. Учурда региондор ортосундагы кастыкты козуткандар 313 берене боюнча жазаланат. Мыйзамсыз чакырык жасала турган болсо, укук коргоо органдары атайын экспертиза дайындап, адистердин атайын тобу түзүлөт. Анын корутундусуна жараша шектүү чакырык билдирүүлөргө укуктук баа берилет. Мындан улам аймактар аралык мамилени бузгандарды өзүнчө бөлүп жазалоонун деле зарылчылыгы жок эле дешет юристтер. Если бы уважаемый депутат предложил бы, скажем так, отдельной статьей внести в Уголовный кодекс. Эгерде урматтуу депутат кылмыш жана жаза кодексине аймагына жараша мазактоо үчүн жоопкерчиликти киргизсе, балким аны колдоого болмок. Бирок 2019 жылдын 1-январынан баштап ишке кире турган жаза кодексинин 313-беренесине ылайык мазактоо, шылдыңдоо бул аймактар аралык касташууну же араздашууну тутандыруу элементи катары саналат. Мындан улам азыркы иштеп жаткан мыйзам менен эле аймактар ортосунда кастыкты козуткандарды жазага тартса болот. Сунушталып жаткан мыйзам долбоору 1 ай бою коомдук талкууда болот. Андан соң жогорку кеңештин тармактык комитеттеринин кароосуна сунушталып карала баштайт. Рахат Жаныбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Бишкектеги Ош базарындагы өрттөн жабыркагандар бүгүн кайрадан жогорку кеңештин имаратынын алдында митингге чыгышты. Нараачылык акциясына чыккан 20-га жакын соодагер депутаттардан компенсация төлөп берүү маселесин чечип берүүнү талап кылышууда. Ошондой эле базардагы алардын соода орундарын калыбына келтирүүнү суранып жатышат. Жапа чеккен ишкерлердин айтымында Бишкек мэриясы тарабынан соодагерлерге 10 000 сомдон бөлүнүп берилген. Бирок бул сумма алар тарткан чыгымды толук жаба албайт. Эске салсак, Ош базарында жаңы жылдан бери эле 3 жолу өрт чыккан. Бул фактлар боюнча Бишкек шаардык милициясы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 18 жаштагы кызды машинеси менен тебелеп алган полковниктин уулу камактан чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Эске салсак, 14 апрелде Ордо калаанын Чүй жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry үлгүсүндөгү унаанын 25 жаштагы айдоочусу жолдон өтүп бараткан жаш кызды сүзүп, ал алган жаракаттарынан улам ошол жерде набыт болгон. Наркологиялык экспертиза айдоочу мас абалында болгондугун аныктаган. Бул окуядан кийин кызды коюп кеткен ички иштер министринин мурдагы орун басары Нурбай Касымбаевдин уулу Нурбек Нурбаев экени аныкталган. Бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тастыктоодон дагы, жокко чыгаруудан да баш тартты. Кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактанов дүйнө салды. Көрүнүктүү драматург кечээ эртең менен узак оорудан улам көз жумган. Ал буга чейин инсульт болуп, бир нече жылдан бери дарыланып жүргөн. Учурда маркумдун сөөгүн жерге берүү зыйнатын өткөрүүгө даярдык жүрүп жатат. Жазуучу жана драматург Көчкөн Сактанов быйыл 10 октябрда 76 жашка чыкмак. Ал чөйлөрдүн заманы, Абат дүйнө, Маркумдар үнү романдарынын жана башка аңгеме повесть жыйнактарынын автору. Жазуучу Маркумдар үнү чыгармасы менен атагы чыккан. Сактанов ошондой эле жазуучу Төлөгөн Касымбеков менен бирге Курманжан Датка тарыхый драмасын жазган. Анын акыркы чыгармаларынын бири Бакал Баатыр тарыхый романы. Ош, Баткен, Жалал Абад областарында болгон селдин кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Кечээ түнү жүргөн селдин жыйынтыгында Жалал Абад областынын Нокен районунда суу каптоо болуп, бир автоунаа жабыркап, бир адам каза тапты. Калган аймактарда короо жайларга, эгин талааларына жана жеке чарбаларга зыян келтирилген. Араван районунда 2 турак жай авариялык абалга келди. Азырынча табигый кырсыктын кесепетинен жапа чеккендер тарткан материалдык зыяндын суммасы аныктала элек. Айрым маалыматтарга ылайык, селдин алдын алуу иштери начар жүргүзүлгөн. Кененирээк Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Өткөн аптада Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында нөшөрлөп жааган жаандын натыйжасында 50-ге жакын үйдү суу каптап, айрымдары авариялык абалга кептелген. Ошондой эле 500 кожолуктун короо жайын, ички чарбалары суу каптап, эгинин жабыркаткан. Ички жолдор жараксыз абалга келген. Мындай кооптуу жагдай Баткендин Лейлик районунда, Ош областынын Араван, Өзгөн жана Каракулжа райондорунда, ошондой эле Жалал Абад областынын Аксы районунда катталган. Шашылыш эскертүү берилгенде жамгыр жай турган күндөрү ошол көпүрөлөрдүн астына, каналдардын суу ашып кете турган жерлерине атайын нөмөттөр уюштурулган эмес. Суулар, арыктагы суулар жабылган эмес. Же болбосо ташталып, башка тиешелүү жерлерден ташталып кое берилген эмес. Арыктагы сууларга кошумча сел суулары келип, айрым жерлерде ошондон баягы турак жайлар, огороддор жабыркап калган учурлар бар да. Буга негизинен райондук мамлекеттик администрация башчылары, айыл өкмөттөр,
жана ошол областтык айрым жетекчилер күнөөлүү. Араван районундагы Алианаров айыл аймагынын маданият айылына суу тоо жактан агып келген. Мунун кесепетинен 20 жеке үйдүн, бир мектептин жана бир бала бакчанын короосун каптап кеткени маалымдалган. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү аталган аймакта кырсыктын алдын алуу мүмкүн эмес болчу дешет. Ал эми Өзгөн, Кара Суу жана Кара Улжа райондорунда селдин алдын алуу иштери начар жүргүзүлгөнү айтылууда. Бирок өкмөт өкүлдөрү табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жазында жүргүзүлүп, тийиштүү тапшырмалар берилгенин билдирүүдө. Коллегиялык жыйындарда, координациялык кеңешмелерде бул маселе каралып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тийиштүү кызматтарга табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча бир топ тапшырмалар берилип аткарууга алынган. Акимдер ошо өзүнүн аппараты менен атайын жыйындарда караган, табигый кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча, арыктар тазалоо боюнча бир топ иштер аткарылган. Бирок жаан-чачындын ушу көп жаагына байланыштуу ушундай табигый кырсык катталган да. 19 майдан 20-сына караган түнү Жалал Абад областынын Нокет районунда сел Матиз үлгүсүндөгү унааны айдоочусу менен кошо агызып кеткен. Анын натыйжасында 1965 жылы туулган жаран каза болду. Ошондой эле селдин кесепетинен өзгөндө майда үй жандыктары кырылган. Учурда кырсыктан улам канча материалдык чыгым келтирилгени такталууда. Мындан тышкары суу каптаган ар бир үйдүн канчалык деңгээлде жабыр тартканы да аныкталып жатат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Бир сутканын ичинде эле республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасына ичеги карындын инфекцияларына кабылган 60тан ашуун адам кайрылды. Алардын басымдуу көпчүлүгү 1 жаштан 3 жашка чейинки наристелер. Оорулуулардын саны өтө эле көп болуп кеткенине байланыштуу палаталарда орун жетишпей, айрым бейтаптар коридорлорго жайгаштырылган. Ичеги оорулардын күчөп кетишинин негизги себеби инфекцияга кабылгандар жаз алды менен көбөйгөн жашылча жемиштерди тазалабай жегени жана өздүк гигиена эрежелерин сактабай жатканы болууда дешет медиктер. Мындан улам дарыгерлер ысыкта тамак ашты туура сактоо керектигин эскертишүүдө. Кененирээк Кайыр Жайлообеков айтып берет. 1,5 жаштагы бул наристе ооруканага мурдагы күнү келип түшкөн. Ымыркайдын апасынын айтымында бала алгач кусуп, андан соң ыйлай баштаган. Көп өтпөй дене табы көтөрүлүп, шалдырап жатып калган. Ата-энеси баланы дароо эле ооруканага алып келгенде ичеги оорусун аныкташат. Наристе 3 күндөн бери астма ийне алып дары ичип жатат. Азырынча ак халатчандар оорунун эмнеден келип чыккан себебин аныкташы элек. Учурда тийиштүү анализдерин тапшырып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Бөбөктө бейтапканадан качан чыгаары белгисиз. Кусуп ичип өтүп келгенбиз. Ошо инфекция бар деп. Эмнеден экен билбейм, ошо азыр жашылча жер жемиштер чыгып атпайбы, ошолордон эмне деп ойлоп атам. Менин аркылуу болот деп ойлодум да, жашылча жемиш жеп анан балага айтып кетти депчи. Негизинде келсек сразу жаткызды, капельница салыш керек деп. Мен тиши чыгып атат го деп ойлогом, ичип атканчы. Кусуп баштагандан ошо коркуп больницага алып барганбыз. Ал арада республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасына ичеги оорусу менен кайрылгандардын саны кескин өсүп, оорулууларды коридорго чейин жайгаштыра башташкан. Бир сутканын ичинде эле ич өткөк оорусу менен 60 адам кайрылып, алардын 25% ооруканага жаткырылган. Бейтаптардын басымдуу бөлүгү 1 жаштан 3 жашка чейинки бөбөктөр. Эртеңинен 41 больной бар болчу, 41 бейтап бар болчу, бүт баары балдар. Анын көбүнчөсү 1 жашка чейинки балдар. Келип түшүүнүн себеби ар кандай. Бирөөсү жер жемиш жейт, бирөөсү молочный продукт, айран, кефир, йогурт беришет балдарга. Бирөөсү может жанагы личный гигиена деп коебуз, ошону жакшы сактабайт, ошонун негизинде дагы балдар көп болот да. Адистердин айтымында ичеги карындын жугуштуу оорусу май айында күч алып, күз мезгилинин соңуна чейин уланат. Оорунун алгачкы белгилери адамды алсыз тартып, дене табы көтөрүлүп, жүрөк айлана баштайт. Мындай белги болгондо ак халатчандар сөзсүз түрдө ооруканага кайрылуу керек экендигин эскертишет. Өзүн убагында алдын албаса, мынакей ушинтип больницага түшөт балдар. Мисалы үчүн ич өткөк оорунун алдын албаса, профилактика болбосочу. Анан убагында кайрылбаса, ичи өтүп, кузуп жатып, организмден суюктуктун баарын кетирет, дагы обезвоживание организма деп коет, организм кургап кетет да. Аны да убагында кайрылбай коюлса, анда гиповолемический шок деп коет, ошо шоковый состояние түшөт балдарчы. Анда убагында кайрылбаса, необратимый процесстер организмде жүрүп кетиши мүмкүн да. Ичеги карын оорусунун көбөйүшүнүн негизги себеби жашылча жемиштерди тазалабай жегендиктен, суудан жана жеке гигиеналык эрежелерди сактабагандыктан келип чыгат. Мындан улам дарыгерлер ысыкта тамак ашты туура сактоону сунуштап, жарандарды этият болууга чакырышат.
Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Чет элдик жаңылыктардан Малайзиянын мурдагы премьер-министри Наджиб Разактын үйүндө 72 баштыкка салынган накталай акча, кымбат баалуу кол сааттар жана зер буюмдар табылды. Резиденцияны текшерген полиция 284 дана дизайнердик сумка таап, алардын ичи долларларга жана кымбат зер буюмдарына толо болгон. Аларды ташып кетүү үчүн полицияга 5 жүк ташуучу унаа керектелген. Малайзиянын бир жума мурда кызматынан кеткен премьер-министри Наджиб Разактын үйүндө 12 саатка созулган тинтүү жүргүзүлгөн. Мурдагы өкмөт башчы өзү негиздеген мамлекеттик фонддогу коррупциялык жаңжалга байланыштуу айыпталууда. Наджиб Разак 2015 жылы ал фондко байланыштуу уюмдан 700 миллион доллар алганы боюнча айыпталып келет. Кийинчерээк Малайзиянын башкы прокурору Мухаммед Апанди Али мурдагы премьер-министрге коюлган коррупция боюнча айыпты жокко чыгарып, акча Сауд Аравиясынын падышасынын үй бүлөсүнүн атынан белек катары берилгенин айткан. Данышман инсандар коомдук фонду энелер күнүнүн урматына бул уюмга кирген айымдарды сыйлады. Атайын уюштурулган иш-чарага республиканын бардык аймактарынан келген өкүлдөр катышышты. Алар өз кесибинде чоң ийгиликтерге жеткен айымдар. Арасында аталган коомдук фонддун ишмердүүлүгүндө активдүү катышкан пенсиядагы энелер дагы бар. Иш-чарага чакырылган бардык 80 аялга энелер күнүнө карата даанышман инсандар, улукман жана эл сыймыгы төш белгилери тапшырылды. Сыйлоо аземи шаңдуу майрамдык концерт менен коштолуп, сый урматка татыган айымдарга көңүлдүү маанай тартууланды. Ачык асман алдындагы жагымдуу музыка, жаратылыш койнунда тартууланган көңүлдүү маанай. Данышман инсандар коомдук бирикмеси энелер күнүн дал ушундай белгиледи. Аталган бирикменин республиканын бардык аймактарында өкүлдөрү арбын. Бул иш-чарага өз ишинде мыктылыгын көрсөткөн айымдар чакырылган. Арасында аталган коомдук фонддун ишмердүүлүгүндө активдүү катышкан пенсиядагы айымдар дагы бар. Ушул коомдо элдин арасында башы көрүнгөн, уш жерде бир дагы жөнөкөй эне, бир дагы жөнөкөй кыз отурган жери жок. Ар бири өзүнүн тармагында төбөсү көрүнгөн, эл журтуна кызматы өткөн, эмгеги сиңген, бейишеме эненин таманында демекчи, мына бүгүнкү күндө биз бардыгыбыз сыймыктана турган, албетте атаганат колдон келсе мындан көп эле энелер чоңултуп, мындан бир чоң иш-чара кылсакпы деген ниетибиз бар эле. Мугалимдер, дарыгерлер, жазуучулар, кино, маданият тармагынын өкүлдөрү жана үй кожойкелери ар кайсы аймактан келген, ар кыл тармакта иштеген, түрдүү жаштагы айымдарды бириктирген бул албетте энелик вазипа. Иш-чарага чакырылган бардык 80 аялга энелер күнүнө карата даанышман инсандар, улукман жана эл сыймыгы төш белгилери тапшырылды. Мектебибиздеги окуучуларыбыздын билиминин деңгээли жогорку деңгээлге жетишкендиги, ошол жогорку деңгээлге жетишкендиге мен өзүмдү себепчи деп ойлоп, мен ушул эмгегимди баалап, биздин администрация, биздин гимназиянын директору энелер майрамына барып майрамдап келгиле деп, ушу окуучуларыбыз республикалык олимпиадаларда дагы жогорку орундарды алган үчүн ушул жака жөнөтүшүп, майрамдык маанай каалашты. Эл сыймыгы сыйлыгына татыгандардын арасында журналист айым Эркингүл Мамбетакунова да бар. 30 жылдык иш тажрыйбасында аялдардын маселелерин байма-бай чагылдырып келет. Айтымында аялдар ар дайым камкордукка муктаж. Ушул күндөн пайдаланып айткым келет, ушул бардык инсандарга эненин ыйыктыгын, эненин касиетин, эненин бийиктигин, себеби ушул майрам күнү эле, ушундай жакшы күндөр эле энелерге көңүл бөлүп калбай, ушу күн сайын, минут сайын, ар бир күнү ушинтип энеге майрамдык маанай тартуулап туруш керек. Анткени эненин жүрөгүн өзүңүздөр билесиздер, өтө жумшак, өтө ыйык, бардыгына тең ушу эне болсом деп болгон жүрөгүнүн бардыгын тең арнайт. Иш-чаралар буга чейин да өткөрүлүп келген. Мисалы, былтыр сыйлоо аземи Москва шаарында болуп, анда чет өлкөдө иштеп баар тапкан мигрант айымдар сыйланып, баалуу белектерди алышкан. Убакыт өткөн сайын даанышман инсандар коомдук бирикмеге мүчө болгон айымдардын саны артууда. Негизделгенде 5 жыл болгон фонддо өлкө боюнча 100 айымдар катталган. Ушунчалык бир керемет жерде энелердин бир жүрөгүндө бир кичинекей болсо дагы бул кеп медальда эмес, кеп башка да чайда эмес, ушу көңүлүн алып бүгүн бул
область 6 областтан келишти. Нарын областынан эле мына Ат Башы районунан, Актала районунан келишти, Талас областынан келишти, Ош областынан келишти, Ноокаттан келишти, Өзгөндөн келишти. Бүгүн иш кылып ар тараптан чогулттук да, колубуздан келишинче. Анан мен ойлойм, мындан аркы майрамдарда жакшы өтөт болуш керек. Дагы ушундай майрамдарды көбүрөөк өткөрүүгө аракет кылабыз. Башта 2 саатка деп белгиленген иш-чара кечке чейин уланды. Жыйынтыгында кийинки жолугушууну да дал ушундай маанайда жаратылыш коюнунда көңүлдүү өткөрүүнү чечишти. Акмарал Сабатар, Эльнура Бекбасарова, Каныбек уулу Алтынбек, НТС. Программа воздуш менен жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Саламатта болуңуздар.